Кудайдын чакырыгы 11-октябрь. Өзүн өзү көтөргөн адам басынтылат. Ал эми өзүн басынткан адам көтөрүлөт. Жакшы кабардан. Пруссиянын королу улуу Фридрих Ландау шаарчасындагы түрмөгө барып келейин деп чечет. Өзүнүн жандоочулары менен ал түрмөгө барып, ал жакта отурган кылмышкерлер менен бир нече күн сүйлөшүүдө болот. Кылмышкерлер бошотуп калаар деген чоң үмүт менен королдун алдында өз окуяларын айтып берип жатышты. Өз сөзүнүн байлыгы жетпегендер адвокаттарын чакыртышып, алардын сөз мөрлүгүн колдонуп, королдун алдында актанып жатышты. Бул жерде менин отурганым туура эмес деп жатышты кээ бирлери. Мага өтө оор жаза берилди. Негизи мен күнөөлүү эмес болчумун. Мен бул жакта отурбашым керек болчу. Менин эч күнөөм жок деген сөздөр королдун алдында жаңырып жатты. Алардын арасынан бир эле адам унчукпай четте отурду. Король андан сураганда, ал акырын гана: "Мен кылмыш кылдым. Мен эң эле күнөөкөрмүн. Мен күнөө кылдым. Ошого жазаланып жатам. Ошондой жазага эле татыктуу болчумун" деди. Анда баягы король Фридрих тамашага чалып мындай деп үнүн чыгарып катуу айтыптыр: "Апей, анда сен кылмышкер зөөкүр турбайсыңбы? Мындай жакшы, адилет адамдардын арасында эмне кылып жатасың? Чык бул жактан, чыгып кет. Бул жакта сага орун жок" деп колуна кагаз карматып, түрмөдөн кууп чыгарыптыр. Адамзат күнөөгө баткандан баштап, башкаларга күнөөлөрдү төңкөрүү боюнча усталар болуп калганбыз. Адам ата күнөөнү обого, обо болсо күнөөнү жылаанга шылтаган. Бүгүн да биз ошондой тарбия берилип калган дейбиз. Коомго шылтайбыз. Ата бабадан өтүп келаткан немени кантип өзгөртө алам дейбиз. Бирок король алдында жанагы кылмышкер кылгандай, жаратуучунун алдында туура позицияда турганыбыз жакшы болмок.